Байлык адамга келет, анан кетет. Ошону сен кандай колдонуп калсаң, Алла Таалам ошончо береке бере берет экен. Бирок ошол байлык сени бейишке сүйрөбөсө, бейиштүү сүйрөбөсө, анда ал байлык сен үчүн бала апаат болуп келди. Кантип бейишке сүйрөйт десе, болуп турганда муктаж адам келсе бере албасаң, болуп турганда субханалла аж умра кыла албасаң, болуп турганда субханалла мечит медресе кура албасаң, болуп турганда жол баягы субханалла актык деп бирөөнө бир жок деген саап ичкен эчки бере албасаң, өзүңдө жыргасаң, өзүңдө жыргабасаң, өзгөдө жыргабаса, анда эмне экен? Ал сени кордук кыла турган, кордук менен берет. Эми кара. Качан сени ошону алып койгондо байлыкты Алла. Кап баягыда мен ушинтсем болмок экен деп пайда жок экен да. Чындашар.